Саламатсыздарбы? Бекмамбет Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университети, Жалал-Абад коллежди башталгыч класс мугалими БКМК 039 тайпасынын студенти Бактияр кызы Нуриза. Бүгүн бизде өтүлүүчү сабак философия. Мугалим Байшбек кызы Аида. Тема даосизм байыркы Кытайдагы философиялык окуу. Лао Цзы байыркы Кытай философу. Лао Цзы байыркы аталышы Дао де Цзин биздин заманга чейин 3-4 кылымда жашап өткөн. Бул чыгармада философиялык доктрина даосизм баяндалат. Даосизмге ылайык табият, адам жана табигый дао мыйзамына баш ийет. Абаны, эфирди билдирүүчү ли маңызы менен дао биригип, дүйнөнүн негизин түзөт. Уламыштарга караганда, Конфуцийдин учурунда Лао Цзы ал Дао де Цзин деп аталган. Бул трактат кийинчерээк мүмкүн аны шакирттери жана жолун жолдоочулары тарабынан жазылса керек. Даосизм дүйнөдө бардыгы бири-бири менен байланышкан, башка кубулуш заттар менен байланышпаган бирден-бир кубулуш деп аталган. Дүйнөнү түзүп турган материя бирдиктүү жаратылышта байланып турат. Бардыгы жерден жаралып, жерге кетишет. Дүйнөлүк тартип, жаратылыш мыйзамдары, тарыхтын жолу туруктуу, ал адамдын эркине көз каранды эмес. Адамдын жашоосунун негизги принципи тынчтык. Бакытка жетүү, чындыкты таануу, каалоолордон жана кызыкчылыктардан бошонуу, бири-бирине бардык учурда жардам берүү. Лао Цзынын пикири боюнча, адамдын иш-аракети аны дүйнө менен карама-каршылыкка алып келет. Ошондуктан ал ар нерсени өз жолу бар, ага кийлигишпөө керек деген теорияны үгүттөйт. Күрөшүү керек эмес, алгачкы коомдогу жөнөкөй табигый турмушка кайрылып келүү керек. Лао Цзы айтып кеткен: эгерде кимдир бирөө дүйнөнү ээлеп алып, көз жазгырмачылыкка барса, анын иши оңунан чыкпайт. Анткени дүйнө дегенибиз бул ыйык идиш, аны менен көз жаздырып ойноого болбойт. Эгерде кимдир бирөө аны ээлеп алгысы келсе, аны жоготуп жиберет.